Жалал Абад Кара Дарыя багытындагы жол реконструкциядан өтүп жатат. Аталган жол Барпы жана Сузак айыл өкмөттөрүнүн аймагына кирет. Долбоорго ылайык жалпы 5,5 чакырым жол кеңейтилет жана жаңыдан асфальт төшөлөт. Каражат республикалык казынадан бөлүнгөн. Учурда Барпы айыл өкмөтүнө караган 1,5 километр жолго асфальт төшөлүп бүткөн. Кара Дарыя Сузак жолу кеңейип оңдолуп түзөө иштери жүрүп атат. Узундугу Сузак Карада жол узундугу 4,5 километр бүгүнкү күндө оңдолуп, иштер башталды. Эми бул жолдун эки чекесине жайгашкан үйлөрдү бүгүнкү күндө бир 80%-ын буздуруп тегиздөө иштери жүрдү. Ал жерде үйлөр бар, коммерческий дүкөндөр бар, вулканизациялар бар, магазиндар бар, ушундайлар да, навайканалар бар. Бүгүнкү күндө үйлөрдөн бир 70 чакты үй бузулду, 80-ден ашык коммерческий дүкөндөр бузулду. Алар эми кандай бузулду? Алар эми өтө көп кирген эмес ба, 1 метр, жарым метр болуп бузулуп, кайра өздөрү бүгүнкү күндө магазиндарын, коммерческий магазиндарын бузушуп, кайра ошол 1 метр, 1,5 метр жылып, кайра бүгүнкү күндө алар иштерин уже башташкан. А үйлөрдөн болсо, үйлөрдүн көпчүлүк үйлөрдө эми азыраак гана үйлөрдүн үйгө туш келбесе, калган үйлөрдүн заборлору туш келген. Заборлорун бүгүнкү күндө буздурдук. Ошолар бүт борчу иштеп жүрүп, эми азыркы күндө бир 10 чакты гана үйүбүз калды. Кудай бир ошол иштерге азыр элдерге түшүндү иштер жүрүп атат. Кудай бир сонда жолдор бүткүчө ал үйлөр дагы бузулуп, жолдор кеңейип, эми көпчүлүк элдердин дегенде айтылышы боюнча көпчүлүгү сүйүнүп атат эмчи. Жол кеңейсе, кийинчилиги жакшы болот деп. Эми анча-мынча нааразы болгондор бар, үй барлар эми анча-мынчалары эми биздин үйлөрүбүз кирип кетти деген гана сөздөр бар. А көпчүлүк элдер ыраазы. Жумуш Сузак айыл өкмөтүнө караган Дакан Палван, Мадумар Ата көчөлөрүнө жетти. Мында эски асфальтты сыйрып тазалоо иштери жүргүзүлүп, жаңы асфальт басууга даярдалууда. Бүгүн аба ырайына байланыштуу жумушчулар ишти кыска мүнөткө токтоткону маалымдалды. Жолдун мында общий ширинасы 22 метр. Оштон 11 метр, оштон 11 метр, оң жака сол жака болуп 22 метр болот. 4 тилкелүү жол болот. Латок каралган, суу кетчү латоктору, тротуарлары каралган. Мынакей аба ырайына байланыштуу жумуш токтотулуп, аябай ылай, баткак, саз жер экен, ошон үчүн жамгыр жаап, түнү менен жамгыр жаагандан оор техникалар жүрбөш үчүн, тыгылып калбаш үчүн бүгүн жумушту токтоттук. Кудай буйрса эртеңден башталат да. Жол 4 тилкелүү болуп, тротуар, аялдама, жарыктандыруу каралган. Ошондой эле Сузактын борборуна асма көпүрө курулат. Муну менен жол тыгынын жоюу максатталган. Бу жерде белгилеп кетчү нерсе мосттагы уширение болот. Мына кеңейет да. Анан кийин центр жакта, Сузактын центри жакта, ал жакта баягы надземный пешеходный переход деп коет, ошондой болот. Бул проект башталышы ошол жазга маал башталды. Апрель айларында. Азыр эми бул жагын бир 2 айда бүтөрүүгө аракет кылабыз. Мындан сырткары Сузакта жергиликтүү казынадан сатып алды Палван көчөсү Ош Бишкек жолуна чейинки аралыгына асфальт басуу иштери башталган. Жумушту 1-ноябрга чейин бүткөрүү пландалган. Бишкек Ош трассасына чейин 1 километр 600 метр жаңы асфальт төшөлөт. Бүгүнкү күндө Эркстрой ишканасы жумушун баштады. Тендерден уткан компания. Жалпы баасы ошол 32 миллион сомдук долбоор болот. Ал жерде тротуар менен бар, освещениясы бар. Анан ошол ички иштер бөлүмүнүн имараттын астында аллеясы да бар да. Жумушту баштаганына бир жума болуп калды. Срокту биз ошол 1-ноябрга чейин бүтүрүп бергиле деп атабыз. Буюрса ушул негизги жолдор болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө бул жактан бүт мекеме ишкананын баары ушул жактан өтүп атат. Чоң жолубузда бүгүнкү күндө ремонт болуп атат. Ушул жерде жалпы 5 километр 400. Анан ошо 2 жол кошулган үчүн дагы биз ошо суранып атабыз, тездетип бергиле деп. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.